Эжең кадырлуубу же аялың кадырлуубу, апаң кадырлуубу же өмүрлүк жолдошуң кадырлуубу деген суроонун негизинде эжең үкө болгондугуң үчүн жакшы көрөт сени. Бир карындаштыңөр, карындашың акасы болгондугуң үчүн сени сүйөт, сени жакшы көрөт. Апаң баласы болгондугуң үчүн сени сүйөт, сени жакшы көрөт. Аялыңчы? Аялың сен эч ким болбогондугуң үчүн сени сүйөт, жакшы көрөт. Сен эч кимисиң? Bir karından çıkın yoksun, bir akası, singisi emez, ecesi emez. Sen eç kimsin sen? Ayalın için. Eç kim bolboğonduğun için seni süydü, seni жақсы gördü. Ana ne üçün sen oturup alıp suro berişin gerek gözün özün. Sen ayalımı silayın beken, ecemi silayın beken, ayalımı silayın beken. Birdey bol. Sen ayt, düşündüre bil ayalına. Bizim yaşıyoruz kıyınçılıkta ötöttü. Bizim yaşıyoruz, жеңил жашоо жок bizde yaşadı. Bizim maksatlı adamımız biz. Çoğu birdik bir ağız bu bir sayda. Demek bizde kıyın yaşoo bolot. Bayağı meşte yaşoonu oylap alba, romantika yaşoo, jenamaz üstü oynap, kölün жээгинде чуркап, мындай жашоо болбойт bizde, кыйын жашоо болот деп. Анан айтып коюп, аялым сен апаң киришпейт, сенин эже бир туугандарың биздин жашоого киришпейт. Менин эжем, менин апам биздин жашоого киришпейт. Биз бир семьябыз эми, болду. Апам кадырлуубу, аялым кадырлуубу деген бул туура эмес түшүнүк. Апа саңа бала төрөп бере албайт. Апа сага чогуу жатып бере албайт төшөктө. Аял менен апанын ордун билишиң керек сен. Физически күчтүү болдуң, бойго жеттиң, эми сен бир аялга муктажсың. Түбөлүк апаң сенин алдыңда болуп бере албайт. Эненин орду башка, аялдын орду башка, урматтуу мекендештер. Ушул нерсени түшүнсөк о адам, ажырашуу болбойт бизде. Ошондуктан да апаны деп аялды таштаба, аял деп апаны таштаба. Бирдей караганды бил.